Bir жерде Эрулан мырза баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгыбы, жеке ишиби ошол 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөдү. Момча канча деген депутаттар отурат, ошолордун баардыгынын убактысын алып атат да. Өзүнүн жеке маселесин, өзүнүн Фейсбугу барбы, прямой эфири барбы, ошол жерге чыгып алып кайрылсын да. Бул жерге чыгып алып, эми баягы мамлекет үчүн мыйзам жазып атам. Ошол мамлекет үчүн момдай жаңы бир проект алып келдим деп эмеге чыгарып алып айтса макул дейт элек. Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып ошол Ысык көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн немесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып, андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн чыр чатагын бизге кереги да жок. Чатакташса үй бүлөсү менен чатакташабы, гаишник мененби, журналист мененби өздөрү чатакташа берсин. Эми бул жер деген жогорку кеңештин трибунасы. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жапжаш болуп алып, Эрулан эки колун чөнтөгүнө салып алып, бул жерде баягы кыргыз элин, момча элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жол эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүң чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алганын баарын. Рахмат. Процедурный 5-чи. Сурабалдиева, 23 округ. Урматтуу төрага, өткөн чакырылышта бул жерден жеке маселе көтөрүлдү деп мага микрофон бербей коюшкан. Бул чакырылышта эми мен түшүнөм, мүмкүн сиздин өзгөчө мамилеңер бар да. Жакшы, мурдакы фракциянын бир фракциялашсыздар. Бир эмес канча жолу микрофон берилип атат, трибуна чыгарылып атат. Мен деле арыздана турган сөздөр көп. Биякта ойлойм, мен ар бир депутаттын айта турган сөздөрү көп. Жеке маселелер боюнча, куугунтуктар боюнча, кеткен кишилер боюнча, бирок ал жеке маселе. Таарынычтарды, өзүнө тиешелүү сөздөрдү мен ойлойм, ал үчүн атайын бизде подкасттар бар, ошол жака барыш керек. Атайын массалык маалымат каражаттар бар, ошол жака чыгып арыз муңдарын айтыш керек. Бул улуу трибунада шайлап келген элдин ой пикирлерин, көйгөйлөрүн, сыртта болуп жаткан маселелерди ушул жерден көтөрүш керекпиз. Анан жакында болгон окуялар жөнүндө деле мына мен деле тепкиге алындым. Анан бийликти мактап жаткан блогерлер тепкилеп атат. Улуттук телерадио компаниядан деген фейк маалыматты чыгарып атышат. Ал боюнча мен деген тиешелүү кызматтарга кат жолдойм. Буну иликтөө жүргүзүш керек деп. Бирок аны мен бияктан таарындым. Ана мен ушул туура эмес кылып атасыңар, менин аброюма шек келтирип атасыңар деп мен айта албайм. Анткени бул трибуна башка үчүн. Өзгөчө алкы жердеги борбордук централдык трибуна такыр башка маселелер үчүн. Ал жерге чыгып алып таарыныч арыз муңдарын айтпаш керек деп ойлойм. Ошону сиз төрага катары мен бул сизден суранат элем да. Бүт депутаттар менен мамилеңиз түз болуш керек. Бүт депутаттарга тегиз караш керексиздер. Ана мен мурдагы мен фракциялашым деп, ага өзгөчө мамиле кылбаңыздар деп мен сизден аябай суранам. Биякта башка депутаттардын мындай көз карашы башкача болуп кетет да. Рахмат.